бүгүн акыйкаттыкты күтүп отурган анткени президенттерибиз алмашып мына закондуулук келет, коррупция менен, накта коррупция менен эми күрөшөбүз деген ишеничтер аябаганда чоң болгон. Анткени себеби мына биз 2012 жылы ушул Садыр Жапаров байкем менен бир тууган байкем болот, менден улусу. Кумтөр боюнча алып чыгып мынакей бүт сүрөттөрү менен коюп көрсөтүп мынакей биз далилдеп бергенбиз. Кумтөр далилдеп берип мынакей ушу Кумтөр Кыргыз элине өтсүн деп жогорку кеңешке алып чыкканда, жогорку кеңештен ушуну өткөзбөй коюп, мына ушунун кесепетинен бүгүнкү күнү канча деген элдер, канча деген биздин балдарыбыздын келечеги талкаланып жатат. Мына өзүңүздөр билесиздер. Мына ошонун башталышы мына биринчи жанагы Барскондо түшкөн 2 тонна цианиттен башталган. Бул цианит деген аябагандай уулуу зат. Бул цианитти жакындатканга болбойт, адамга жакын. Бир эле мунун бир тамчысы адамды өлтүрөт. А биздин ошол бүгүнкү күнү ошол цианиттин тамчыларын бүгүн Ысык көл нарынын эли ичип отурат. Анткени себеби мына Кумтөрдү иштеткенде ошол цианитти колдонот да, ошол цианиттен бууланып чыккан абага бууланып чыгып ошол жаан болуп жайт. Ал не только нарын менен Ысык көл эмес, бүтүндөй Кыргызстан элине кетип атат. Шамал кайда айдаса болот, ошол жака алып барып ошол жака жаап, ошол жаап жаанга айланып жерге түшкөндөн кийин эмнеге туура келсе, буудайга туура келсе, нам менен, помидор, бадыраң өсүмдүктөрүбүзгө, алма жемиштерибизге туш келсе, алма жемиш менен бүгүн биздин балдарыбыз, биздин келечегибиз боло турган балдарыбыз жеп атат. Мына мен ден соолуктун баркын билген адам катары мен айтып кетейин, ушу балдарыбыздын ден соолугу үчүн мен байкем үчүн эмес, биздин келечектин, балдарыбыздын, биздин мына сиздин балдарыңыздын келечектери үчүн ушуну Кумтөрдү көтөрүп чыкканбыз. Убагында $100 миллион предлагать эткен кезде ошондо айткам, ой байке, аябай көп акча го десем айткан. Иним 1,5 миң тонна алтын турат Кумтөрдө. 1,5 миң тонна алтын. Бизге бери предлагать этип аткан 100 миллион тоннаны болгону, $100 миллион болгону 2 тонна алтын. 2 тонна алтын үчүн мен могу балдарымдын келечегин сатпайм. Кыргызстандын келечегин сатпайм деп айткан. Ошол эсимде. Мына ошол Кумтөрдүн айына мына бүгүн көрүп отурасыздар, жасалма мына Каптагай өзү келип, Эмилбек Саламатович өзү келип айтса дагы болбой, ошол жала жаап, мынакей ошол Кумтөрдү уюштурду деген жала жаап, жалган жала менен бүгүн камап, бүгүн мына жогорку сотто бүгүн көрүп отурасыздар. Эмне деп чыгарган? Бул акыйкатсыздыктын чеги. Мына биз карапайым эл, жөнөкөй эле мынакей. Ошол эле 4 баланын көрсөтмөсү менен деп айтып атышат бул соттор мына. Мына 4 баланын көрсөтмөсү, мына 4 баланын жогорку сотко кайрылуу жазган кайрылуусу мына. 4 тең айтып атат. Бизди мына СМБнын сотрудниктери мына атайы ушундай жасалма жалган жала жаап туруп, соттоп туруп, ушу Садыр Жапаровго силер көрсөтмө берсеңер, биз силерди чыгарабыз деп, мынакей көрсөтмө алып туруп, ошонун негизинде соттой атат да Садыр Жапаров. Буларды бошотуп атат. Булар бошогондон кийин мына өзлөрү келип биздин бетибизге чүркөө болбосун, тиги дүйнөгө барганда дагы Алла Тааланын астында жооп беребиз. Биз ошон үчүн чындыкты айтып коелу деп келип мына письменный дагы, видео кайрылуу менен дагы бизге берди. Биз алып келип мына сотко бергенбиз. Бирок сот муну караган жок. Сот ушул эле 4 баланын кайрылуусун, ушул эле 4 баланын берген көрсөтмөсүн биринчи инстанцияда колдонуп, ушуну менен соттоп атат дагы. Кайра экинчи инстанцияда ушулардын берген көрсөтмөсүн алар түрмөдө отурган криминалдар менен аралашып кала соттолгон эмелер деп кайра экинчи инстанцияда эле колдонбой атышат. Мына акыйкатсыздык. Көрдүңүздөрбү мынакей кандай жасалмалык. Бул коррупциянын жеткен чеги. Биз ошол Кумтөрдү көтөргөн кезде айтканбыз. Кумтөр коррупциянын туу чокусу. Эгерде Кумтөр маселеси чечилсе, бүгүнкү жанагы таластагы жер үй, жанагы ар кайсактагы азыркы болуп аткан чаткалдагы алтын кендеринин баары тагдыры ушун менен чечилмек. Мына бул чечилбей калган үчүн ушунун кесепетинин айынан мына ушул тагдырга туш болуп отурабыз туугандар. Экинчиси, жанакы Кыргызстандын карызы деп айтып атпайбызбы, 4,5 миллиардка чыкты деп. Мына эгерде Кумтөрдү ушул 2012 жылы көтөрүп чыкканда жогорку кеңеш бекитип берип, Кумтөрдү Кыргызстанга толугу менен өткөзүп алып койгондо биз мындай карыз болмок эмеспиз. 4,5 миллиард карызга чыкпайт болчубуз. Мынакей ушунун кесепетинен ушундай болуп отурат.
Эми 4,5 миллиард карызды баягы күнү менин бир жердешим айтып атат. Келгиле айланайын журт. Биздин жерибиз башка мамлекетке өтүп кеткенче андан көрө биз ушул эки 4,5 миллиардты элдин жөнтөгүнөн, карапайым байкуштардын жөнтөгүнөн чогултуп берели деп атат. Бул мен буга макул эмесмин. Анткени себеби эгерде чындап чыныгы бийлик келе турган болсо, бир эле министрдин байлыгы 4,5 миллиардты жаап коет. Мына өзүңүздөр азыркы КТРдан берип аткан бир гана Шадиевдин байлыгын берип аткан байлыгын көрдүңүздөр. Бир эле министрдин байлыгы жаап коет. Калган министрлердин байлыктары ар бир районго бирден 2 миллиардтан 10 миллиардка чейинки долларлык заводдорду салып койсо болот. Мына акыйкатты ушундай келиш керек. Айланайын эл журт, мен силерге кайрылам. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй жогорку соттон туура эмес чечим чыгарды. Бул жеткен акыйкатчылыктын жеткен чеги. Эми азыр мына Каптагайов айткандай жаңы ачылган жагдай менен биз кайрылабыз. Мен элден, силерден суранам. Менин байкем үчүн эмес, өзүңөрдүн балдарыңардын келечеги үчүн ушуну колдоп бергиле. Кыргызстанды оңдоп кетели. Азыр бүгүн 4,5 миллиард болсо, көрөсүңөр дагы бир 4 жылдан кийин 8 миллиардка барат деп мен кепилдик берем силерге. Бул эгерде ушул система менен ушу ойдон кете берсек, анда биз эчтеке кыла албайбыз. Кыргызстанда мына баягы күнү Бореки Жумабаев айтып атат мына. Кыргызстанды бир эле адам башкарган бул президент деп. Президент, силер кантип мени 8 жыл соттоп ийип, мени кантип чыгарасыңар дегенде биз сүйлөшүп койдук президент менен. Помилование менен чыгарабыз деп мынакей чыгарып ийип атат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, айланайын туугандар. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге да кайрылам. Ушуну карап мына жаңы жагдайда акыйкат чечим чыгарып бериңиздер. Бул Кыргызстандын мына биздин балдарыбыздын келечеги бул. Мен өзүм ден соолугум жок. Ошол балдар да менин кепимди кийип, ушу ден соолугун жоготпосун. Кыргызстанды жоготпосун. Урматтуу кыргыз элим, кайрылам, сиздерге жардам кылыңыздар. Башка айта турган эч нерсем жок. Эмоция калтырып кичине эме кылып койдум окшойт. Мен ушул сиздердин бүгүнкү эмеңиздерден пайдаланып дагы айта кетейин, мына могу укук коргоо органдары мынакей. Сиздердин да балдарыңыздар бар. Мынакей. Сиздер дагы мынакей. Сиздер ар бир тарых өзү ордуна коет. Мына кумтөрдү көтөрүп чыкканда да ушинтип бизге каршылык көрсөткөнсүңөр. Бизге каршы тургансыңар. Эл тарапка өткүлө. Айланайындар. Каршы турбагыла. Биз силердин балдарыңар үчүн деп чуркап жүрөбүз. Биз силердин келечек, Кыргызстандын келечеги үчүн деп чуркап жүрөбүз. Бизге жардам бергиле. Айланайын калың журт. Силерден да суранам. Өзүңөрдүн балдарыңардын келечеги үчүн жардам бергиле. Эгерде Кыргызстан оңоло турган болсо, бүт дүйнөдөгү кыргыздарды жыйнайбыз. Кыргызстанга келет бүт дүйнөдөгү кыргыздар. Биз Кыргызстандын бир кусок жерин дагы эч кимге бербешибиз керек. Бизге ата-бабаларыбыз кандай өткөзүп берген болсо, биз ата-бабаларыбыз ошондой бала чакабызга биз өткөзүп беришибиз керек. Кумтөр алтын кени бул биздин мына азыр эле бир аксакалыбыз поэма жазып кетиптир, мына бул киши айткандай. Биздин 81 жашта экен бул киши мына. Ушу киши жазгандай Кумтөрдө алтындын холодильниги болчу. Бизде мына ошол алтынды сактап Кумтөр турган. Кумтөрдүн үстүндөгү мөңгүлөр мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мөңгүлөрдү ошо кезде мөңгүн эмес, алтынга деп биз алтын үчүн күйгөнбүз. Катастрофа болот. Мөңгү көчүп кетет десек эч ким укпай койгон. Мына мөңгү көчүп азыр мынакей катастрофа болуп, аяктын баары чуулап атат. Ансаз келгенсиз мына мөңгүлөрдү талкалап, ошол мөңгүлөрдү ошо тамчы сууга зар болуп калабыз. Айланайындар. Кудай таалам дагы айткан. Эгерде бир нерсени кордой турган болсоң, биздин ата-бабаларыбыз да айтып келген. Жерди кордой турган болсоң, кор болосуң деп. Мына жерибизди сактайлы. Байлыгыбызды сактайлы. Мынакей баарыбыз тең табигат. Кыргыз накта кыргыздын башкаруусуна чөөлдөп атабыз. Мынакей накта кыргыз эмне болгон? 7 осуят бар. Манас атанда 7 осуяты бар. Мына табигат менен таттуу мамиледе болгула. Биз табигатка кыянаттык кылып атабыз. Мынакей убагында биз ушу Кумтөрдү изилдеп жүргөн кезде бир легендарный парламенттин депутаты болду эле бир киши. Ошол киши ошо Кумтөр боюнча аябагандай өзү да экен, мен азыр атын унутуп атам. Ошол киши айткан. Эгерде ушул Кумтөрдү каза турган болсо, бизде ар кандай жер көчкүлөр болот, катастрофалар болот деп ошентип айтты да. А мен эмне үчүн десем, биз ошончолук жерди алабыз. Кандайдыр бир жерде ошончолук жерде тең салмакты жоготот дагы бир жерлерде көчкү жүрөт деген. Мына азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар ушуну. Ош жагыбызда эмне деген көчкү жүрүп, канча үй бүлөнү басып калып атат мына. Көрдүңүздөр го.